Assalamu alaikum. Hurmattуу Desin TV kanalının görөрmandары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Биз кечээ күнкү болуп өткөн Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын доо арызын караган Бишкек административдик сотундагы болгон Бүтүн Кыргызстан партиясынын ушул утуп чыгуусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошондой эле ошол сот жараяны болоордун алдындагы элдин маанайы Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары тилектеш партиялар жөнүндө жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын кийинки кадамдары тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Достор, кечээ көрдүңүздөр. Ошол сот имаратынын алдындагы майданда элдер кандай жаалданып, кандай талаптарды коюп, кантип чын жүрөктөрүнөн сүйлөп тургандыктарына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Өткөндө Кыргызстан саясий партиясынын жалданма жашыл футболкалары жалтаңдап, тике карай албай суроо берген адамдарга качышып, отура калышып, саат 5-те жумушубуз бүттү деп, алар анткени жалданып 5000ге, 4000ге сатылып келген адамдар болчу, достор. Ал эми кечээки күнкү сиздер көргөн адамдар, булар чыныгы партиянын тарапташтары, чыныгы партиянын мүчөлөрү жана адилеттүүлүктү эңсеген чыныгы оппозициялык маанайдагы адамдардын тилектештиги. Ошолордун чогулуп ушул кечээ күнкү сот жараянында адилеттүүлүктү талап кылып тургандыктарына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Өткөндө жашыл футболкачандарды көрдүңүздөр да, жооп берүүдөн качып, жалтаңдашып, бир мындай адамга тике карай албай турушту. Ал эми кечээки жигиттерди мына өзүңүздөр байкадыңыздар, ар кандай жактарда мына алыстан барган каражаттын кымбаттыгына карабай ушул нерсеге ойлонушуп барып, ошол жерде турган мигрантпыз деген адамдарды көрдүңүздөр. Башка жактан, региондордон, аймактардан келген адамдарды көрүп турдуңуздар. Мен Баткенден келдим, мен Нарындан келдим деп, ар жактардан келген адамдар сүйлөп жатышты. Бул деген Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташтары чындыгында эле көп. Бул деген чынында эле чоң саясий күч жана саясий партия экендигин жана булар сөзсүз түрдө ушул элдин кызыкчылыгын коргоо үчүн парламенттен орун алууга татыктуу партия экендигин кечээ күнү дагы бир жолу далилдеп беришти, достор. Бул нерсе менен биз коомдогу эмнени байкап жатабыз, достор? Биз мына азыр деле угуп, көрүп жатабыз. Ушул айылдарда менин оюмча бир 60-70, жада калса андан да көп, бир 80%га жакын адамдардын бардыгы ушул акчага кызыгышып, 5000, 4000 акчаларды алышып, кымпыйышып, сатылып кетти ушул кезге чейин. Мына мен угуп жатам, мына биздин өзүбүздүн эле айылда эмне болуп жаткандыктарын. Биздики бир кичинекей айыл, 2 мектеп бар, бир орто мектеп, бир 9 жылдык мектеп. Ошол орто мектеп канча жылдан бери салынбай турат да, жылда планга кирет, жылда бүтпөй калат. Эми быйыл бир партиялардын өкүлдөрү барып алып, ушул бийликчил партиялар, биз мектепти куруп беребиз деп, анткени ал мектеп планга кирип калган. Могу пандемияга байланыштуу гана быйыл киришпей калышты окшойт. Жылда кандайдыр бир ушундай себептер болуп калат да, жүгүргөн адам жок. Буну ошол партиялар курмак беле, урматтуу көрүүчүлөр. Эми ушул биздин айылга окшогон айылдар көп да. Буларды партиялар курбайт. Партиялар булар эптеп эле бийликке келиш. Булар эч кандай, буларда андай каражат жок, 10 миң, 15 миллион сомдук. Ал жөн гана лапша. Ал мектептер курулат, ошол мамлекеттин өзүнүн МЧСтин пландарына кирген. Быйыл болбосо эмдиги жылы болсо наркы жылы. Ал нерсени адамдар өзүбүз башка бийлик бутактарынан талап кылышыбыз керек. Бул депутаттардан талап кылып, анан кийин аларга алданып 5 миң, 10 миң сомдорун алып алып, ушулар бизге мектепти куруп, көпүрөнү куруп берет экен деп. Алар эчтеке кылып бербейт. Алар кылса ошол өкмөттүн акчасын айтышы мүмкүн, башка кылышы мүмкүн. Ал эми бул жерде жөн эле адамдарды алдоо да. Анан ал адамдарды алдаганынан башка дагы адамдар ушул кезде эле 5 миң, 6 миңден акчаларды алышып күтүп отурушат, кымпыйышып. Мына кечээки күнү көрдүңүздөр, ушул Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташтары чыккандар. Булар эч кимден бир тыйын да алган эмес. Бул адамдардын бардыгы ушул өзүнүн чыныгы патриоттуулук, мекенчилдик сезимдери менен ошол майданда турушту, достор. Эми башка тилектеш партиялар жөнүндө айта турган болсок, дагы бир өзгөчө айта кетчү нерсе ушул Чоң Казак партиясынын өкүлдөрү, Кыргызстан социал-демократтары партиялары келипти, реформа партиялары, кана ата мекен, мекенчил деген биз оппозиция деп жүргөн партиялар, канекалар, эч кимиси келип бир тилектештигин билгизип койгон жок. Булар
Кайра тескерисинче менин оюмча мен албетте Ата Мекен партиясынын ошол эле Мекенчилер партиясын абдан сыйлаймын. Мекенчилер партиясынын ичинде айрыкча мен тааныган, мен билген адамдар көп да. Мен ушуларды мындай деп ойлободум эле. Бир адилеттүүлүк үчүн эгерде чын эле биз баарыбыз мекенчил бир багытта болсок, бири-бирибизди дайыма колдойбуз деп ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду билесиздер. Садыр Жапаров камалганда кандай сөздөрдү сүйлөп, кандай нерселерди айтып колдоп чыккан. Ал эми бул жерде мекенчилердин бири да келип бир мындай оюн айтпай койгондугу абдан өкүндүрөт. Балким мен билбей калсам кечирип коесуздар. Ал эми интернет же башка жактарда мен көрө албадым ушул. Мен мекенчилмин, анан колдоп келдим. Бул жерде бир мыйзамды тебелөө болуп жатат. Тиги бу деген сөздөр болбоду да. Ошол эле Ата Мекен партиясында кандай жалындуу патриоттор, эл үчүн күйгөн азаматтар бар. Ошол мен дагы абдан айтып, сыйлап келе жаткан. Бириси дагы келип койгон жок. Жок дегенде партиянын атынан болбосо дагы өзүнүн жеке атынан келип, мен жеке ушундай колдоймун, бул жерде мыйзамды бузуу болуп жатат деп койсо, баягы көпчүлүктүн дагы бир ыраазы болуп, жүрөгүндө жылуулук пайда болуп, ушундай тилектештик нерсе пайда болот эле да. Тилекке каршы достор андай болгон жок. Чоң Казат кыймылынын лидери ушул Сыймык Жапыкеев абдан жалындуу сөздөрдү сүйлөп, биз бир тууган партиябыз, башыңарды көтөргүлө, тууңарды көтөргүлө деп ушундай бир адамдын жүрөгүн жылыта турган, жылытып эле тим болбой адамды шыктандырып алдыга үндөй турган, мындай дукту көтөрө турган сөздөрдү сүйлөдү да. Азамат чыныгы мына Сыймык Жапыкеев чыныгы лидерге айланып бара жатат да. Бул чыныгы лидерге кыска убакыттын ичинде мындай нерселерге жетишүү дагы рахмат ушул Сыймык Жапыкеевке. Курмангазы Азыкбаев ушул Чоң Казат партиясынын мүчөсү катары келип сүйлөп турушту. Башка адамдар реформадан чыгып сүйлөп турушту. Абдан жүрөк жылып, мындай ыраазычылык боло турган акыбал болуп турду да бул жерде достор. Мына чынында эле бул шайлоо өнөктүгүнө биз абдан мындай олуттуу көз карашыбыз керек да. Мына бүгүн бакырып, өкүрүп, ушинтип талап кылып адилеттүүлүк жеңди достор. Ал эми чыныгы күрөш 4 октябрда калды эми. Ага чейин ушул агитация, ушул жарыялап, үндөп бири-бирибизди өз көз карашыбыздан кайтпай турушубуз керек да. Айрыкча мигрант достор, мына бүгүн мен эртең менен Рахман Ыразыков агай менен сүйлөштүм. Ал дагы ушул мигранттарга мен кайрылып кетемин деди. Кайрылуунун максаты ушул урматтуу мигранттар, ушул мекендештер, ушул Кыргызстандагы ушул мекендештер, ушул биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын мындай багытташтар, ушул партияны жактаган адамдар тууралуу айтып жатам да. Биз баарыбыз өзүбүздүн ата-энелерибизге, бир туугандарыбызга, досторубузга түшүндүрөлү. Биз кандай ойдо болсок, урматтуу Кыргызстандагылар дагы ошондой ойдо болуп, 5000-4000 сомуна алданбай, өзүңөр каалаган ушул мекенчил партияларды шайлагыла. Мекенчил гана партияларды, бийликчил, акча тараткан кимде ким өзүнө ишенбеген адамдар гана акча таратат. Алардын бир нерсеси арам, алардын бир түпкү максаты демек адамдарды алдоо. Эмне себептен башка партиялар акча таратпайт? Алар өздөрүнө ишенет анткени. Чыныгы партия элдин мүдөөсүн, көксөөсүн караган, коррупциядан алыс. Ал эми эмне себептен кээ бирөө 5000 сом, 1000 сомдон айылдын старосталарына, мектептин директорлоруна, башкы врачтарга, милициянын начальниктерине ушундай сөздөрдү айтышып, талаптарын коюп, анан дагы достор, айта кетчү нерсе, мына кече социалдык сеттерден тарап жатат, сиздер деле көрдүңүздөр болуш керек, мындай жарым криминалдашкан адамдардын бир маектери жөнүндө. Мен сени мынтип коем, антип коем, мындайга айлантып коем деп баягы кичи бизнестин мындай маршрут айдаган таксилердин үстүнөн кожоюндук кылып бизге голос ошо бригадаң алып бересиң деген сөздөр аябай тарап кетти да. Баягы түрмөнүн түшүнүктөрү менен зөөкүрлөр, зомбулар, бир ушундай зомбулчул адамдар бийликке келип, мына ушулар саясатка аралаша баштады да. Бул деген абдан чоң коркунуч достор. Сен эркин бизнес кыла албай каласың. Эртең келип туруп сени мен мынтпесең мынтип таштайм, антип таштайм. Ачык эле коркутуу. Бул жерде эч кандай спектакль, бир нерсе болуп жаткан жок. Биздин укук коргоо органдарыбыз эмнени карап турат билбейм достор. Эмнени карап турушат да. Мен сени мынтип таштайм, антип таштайм. Мындай деген бир уят адамдын оозуна албаган сөздөрдү айтып, зордук, зомбулугун көрсөтүп, күчүн көрсөтүп, кайсыдыр бир партияга үндөп жатат да, кайсыдыр бир бийликчил партияга. Биз эмне болгон заманга бара жатабыз? Урматтуу 5000-4000 алган адамдар, силердин дагы балдарыңар бар, келечегиңер бар.
ушул нерсе кантип болсун достор, ушул нерсе кантип болсун, эми ушинтип кантип биз келечекте ушундай зомбулар калтырып коебузбу? Ушундай зомбулчул, күччүл, өкүмдар адамдарга. Булардын эч кандай кереги жок. Акылдуу, жакшы, адилет адамдар бийликке келиш керек достор. Өзүңөр терең ойлонгула. Эч кандай акчага алданбагыла. Ушундай мигранттар ата энеңерге, башка бир туугандарыңарга айткыла, сатылбайлы. Азыр да кеч эмес. Ушул адилеттүү партиялардын жолун жолдоп, мына кече көрдүңүздөр ким кайсыл партия, кайсыл жакта, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эгерде ошол сиздерге 5000ден берген партиялар ушул кезге чейин деле бийликте жүрүшөт. Эмне болдук? Эмне жетишкенге? Бир мектеп курулдубу? Же болбосо бир жакшы жолдор салындыбы? Баягы эски нерселердин аягына чыга албай башыбызды таппай жүрөбүз достор. Бүгүнкү менин айта тургандыгым ошол, саламатта туруңуздар. Ушул мигранттарга дагы айта кете тургандыгым, ушул тууган уруктарыңарга айтып, 5000ге сатылбай, 5000ди алып алып жалтактап жерди карабай, жакшы түз, оюбуз түз болсун. Саламатта туруңуздар, сиздер менен мен Бакыт Сулайман.